Мына ушул жерде сиз көрүп турган суюк удобрениялардын түрлөрү турат бул жакта. Эң биринчи эле мынакей үстүндө фульвагумат Ивановсинский. Бул дагы ушу биздин дыйкандардын сүйгөн удобрениясы десек да болот. Мынакей 3 түрү бар мунун. Мынакей Ивановсинский фульвагумат с триходермином деген. Бул триходермин бул фунгицид, биофунгицид. Ушул препаратты сиздер удобрение катары дагы и как фунгицид катары да колдонсоңуздар болот. Фунгицид дегенибиз грибковый ооруларга каршы. Мисал үчүн помидорлор фитофтороз менен ооруйт, огурцылар, бадрандар периноспороз менен ооруйт. Ошолорду алдын ала алыш үчүн же ооруп калса дарылаш үчүн ушул удобренияны плюс фунгицид 2 в 1 бул жакта ушуну колдонсоңуздар болот. Анан мынакей экинчи түрү бул деген фульвагумат Ивановсинский плюс минерал. Мунун составында фульвагумат плюс 20% азот, 20% фосфор, 20% калий. Эки удобрение бир удобренияда камтылган. Бул дагы двойной эффект берет десек да болот. Анан кийин бул жагында дагы бул простой вариант, бул чисто фульвагумат Ивановсинский. Муну дагы дыйкандар бизде абдан жакшы алышат. Анткени муну деген жайкымалы как антистресс катары, как органикалык удобрение катары колдонсо болот. Анан кийин чоң жерлерге, ооба бар, Россиядан келет. Анан кийин аябай чоң полялар болсо, ушулардын эле бизде мына ушундай сыяктуу 10 литровыйлары бар. Тиги канча литр? 1 литр. 1 литр, биякта 10 литр. 10 литр. Баалары канча? Мынакей простою 220 сом, триходермини менен болгону 300 сом, минерал менен болгону 550 сомдон. Бул азыркы баалары. Азыркы баалары. Булардын баалары эмнеден өзгөрүшү мүмкүн? Өзгөрүшү мүмкүнбү? Өзгөрүшү мүмкүн. Эми азыр сиздер көрүп турасыздар, биздин Кыргызстанда курс туруктуу эмес, бир түшөт, бир көтөрүлөт. Бул дагы ошо санкциялар болсо дагы бизге таасир көрсөтүп атат го дейм. Ошолорго жараша баалары да болот, анан биздин поставщиктерден дагы баалары. Азыр биз мисалы үчүн урматтуу көрүүчүлөр бааларды айтып атпайбызбы? Мынакей 300 сом, 220 сом. Булар бир жарым жыл өтүп балким башка баа болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан чалып телефон номерлери жазып коебуз, телефон номерлери жазып коебуз, ошолорго чалып бааларын да бир тактап койсоңор болот алып аткан учурда. Бүгүнкү баалары мынакей ошол жерде айтылып атат азыр. Уланта берели. Анан мына бул жакта гумат калиялар турат. Бул дагы органикалык удобрениялар. Бул дагы органикалык удобрение. Буларды дагы өсүмдүктөрдүн баарына эле колдонсо болот. Булар дагы как иммунитетин көтөрөт абдан жакшы. Анан кийин быша турган убакытка аз калганда ушул органикалык удобренияларды берсеңиздер болот. Ушул гумат калия түшүмүн көбөйткөнгө, өсүмдүктөрдүн гүлдөрдү жакшы гүлдөткөнгө, калий жетишпесе ошол учурларда берсеңиздер болот. Изготовлено по заказу Агромир KG дейт го. Биз өзүбүз заказ кылганбыз ушул препараттардын баарын. Каяктан? Россиядан келет. Россиядан келет баары. Биз өзүбүз заказ кылып ушуларды алдыртабыз. Анткени индивидуальный составы дагы өзүбүздүкү десек болот. Агромир KG үлкөн мынакей өзү заказ кылып бизге ушинтип поставка кылып коюшат экен. Бул жакта айтып кетсек, мынакей биякта суюк удобрениялардын түрлөрү турат. Булардын баары гүлдөргө арналган. Азырда гүл сүйүүчүлөр абдан көп, анан ар бир гүлгө индивидуальный подход керек. Ошого жараша мына сиздер көрүп тургандай бул жакта орхидея деген гүлгө, бул цитрусовый деп коебуз, эми бул гүл эмес, ошого жараша удобрение. Бул жанакы бизде азыр үйлөрдүн ичинде лимон, мандарин дегендерди абдан өстүрүп атпайбы? Бул кооз дагы, жесе дагы болот. Ошого арналган удобрение. Бул декоративный лиственныйларга арналган, мисалы үчүн гүлдөбөй турган гүлдөр. Бул да болсо абдан кооз, мисалы үчүн үйгө кирсең эле бактай болуп өсүп турса, бул да бир өзүнчө эле керемет. Мынакей бул универсальный удобрение, бул бардык эле өсүмдүктөргө, бардык гүлдөргө арналган удобрение. Биякта айта кетсек, ошо ар бири өзүнчө. Аны биз эми бизге кардары келсе дагы подробно айтып беребиз. Туура, мына жалпы айтканда бул көбүнчө гүл сүйүүчүлөргө экен да. Анан кийин мынакей астын карасак, бул жакта удобрение пролонгированного действия деп коебуз, органоминеральный удобрение. Составында органикалык жана минералдык удобрениялар турат бул жакта. Составы абдан жакшы, бул да Буй фирмасынан келген удобрениялар.
Мисалы үчүн мына мону айтып кетсек, мунун составында азот, фосфор, калий, микроэлементы, полезные бактерии, гуминовые вещества составы өтө бай десек болот. Булар пролонгированного действия, анткени булар сууга эрибейт. Ар бир нымдуулук тийген сайын акырындан эрип, анан өсүмдүккө эффектин берет. Анан кийин булар дагы өз-өзүнчө бөлүнгөн. Мисалы үчүн эң биринчисин айта кетсек, мынакей роза деген гүлгө арналган, бул универсальный бардык гүлдөргө арналган, булар бак дарактарга, булар бардык жер жемиштерге, мынакей бул клубника, малина, ежевика бардык мөмө жемиштерди өстүргөн биздин көрүүчүлөргө ылайыкталган удобрение. Бул жакта айта кетсек, мынакей ине жалбырактууларга арналган. Анан кийин бул жазгы жазында бардык өсүмдүктөргө берилүүчү органоминеральный удобрение. Айжан айым, силер азыр могу өсүмдүктөрдү, культураларды бөлүп айтпадыңарбы? Мөмө, ягодный депчи, анан ине жалбырактуу, жер жемиштерге деп. Биз азыр жалпы дүкөндү айтып берип атабыз да. Анан кийинки чыгарылыштарда кичине кыскача маалымат кылып, мисалы үчүн могу мөмө жемиштерге арналган бир чыгарылыш кылып жасабайлыбы? Макул, жакшы. Мисалы үчүн азыр бизди жалпы карап атышат, бирок баягы бир дыйкандар бар, эми жалаң мөмөлөр менен иштейт да. Биз өзүбүздүн каналыбызда тартып келгенбиз. Ежевика, клубника, малина өстүрүп келгендер бар. Ошолорго өзүнчө бир чыгарылыш кылып даярдайлы. Макул. Андан тышкары дагы жер жемиштерге өзүнчө кылып чыгарылыш даярдайбыз. Гүл сүйүүчүлөргө дагы өзүнчө чыгарылыш кылалы. Ушул демек силер менен бир 5-6 серия бир өзүнчө видео кылып чыгаралы. Макул. Окей, Айжан айым уруксатын берип атат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга катталыңыздар, анан биз атайын ушундай бөлүк серия кылып силерге чыгарып беребиз. Мен могу бир жантан бери окуп атам да. Көптөн бери сурайын деп жүргөм. Биогумус аттуу нерселер бизде рынокто пайда болуп атпайбы? Жылдан жылга популярность чогултупчу. Ушу мунун суюгу окшойт, Ушул боюнча да айтып бересиңерби? Бул гелиобразный десек болот. Булар Россиядан келген биогумустар. Гелиобразный биогумус составы ушу органикалык удобрение бул дагы. Булар дагы ар бир өсүмдүккө өз-өзүнчө болуп бөлүнөт. Эми буну деген биз терең айтканда, буну өндүрүүчүлөр муну жакшы билет го дейм. Мунун маалыматты жакшы сурап коюшум керек экен муну. А так биздин тил менен айтканда бул органикалык удобрение, эч кандай химикаты жок составында. Анан ар бир өсүмдүккө процентности өзүнчө индивидуально ылайыкталган. А биздики десек болот, биздики кургак түрүндө болуп, жана калифорнийский червиден абдан чыгарып атпайбы? Чыгарып жатышат абдан көп адамдар. Ал дагы аябай жакшы удобрение. Аны биздин ошо Россиядан келген ошо кургак түр биогумусту аркы бөлүктөн көрсөк болот. Ар жакта көрсөтөсүңөр, Бирок ушуларга ягодныйларга да бар экен. Спрос кандай болот? Абдан жакшы. Биз эми сураган товарды алып келгенге аракет кылабыз, анткени ушул бизде турган товарлардын баары жакшы эле спросто. Ошондуктан биз дагы сатканга кызыктарбыз. Силердин дүкөн аркылуу мындай статистикада кылып кетсек болот да. Мен аябай статистикага мен көңүл бурам да. Мисалы үчүн жылда кандай культураларга көп товарлар алынып атат, ошол кызык да. Мисалы үчүн бул биогумуска спрос бар жакшы эле. Спрос бар. Спрос бар. Органикалык удобрение негизи күндөн күнгө көп адамдар органикалык удобренияларга басым жасап баштады. Анткени бул да болсо биздин ден соолукка абдан зыянсыз. Бирок химикаты деле биз жаман деп айтпайсыз, өз өлчөмү менен колдонсо, бул дагы туура колдонсо, бул дагы эми бул жанагы үйгө огород кичинекей чакан жерлерине отургузуп, эми органикалык кылса болот. Анан чоң көп өндүрүштө иштеп аткан кишилер алар аларга да арналган, жана көрсөтүп кеткен 10 литровый сыяктууларды. Эми биз кандай? Бизде атайын биз на заказ дагы иштейбиз. Анткени бизде болот, бизге кардар келет дагы, мисалы үчүн бир удобренияны көрөт. Анан сиз айткандай менин жерим чоң дейт, аябай. Биз ошого жараша чоң объемда алып келип бере алабыз. Ал эми уже заказ. Сыртында жазылып турганда оптом деп жазылып турду. Ошол в розницу дагы сата бересиңер. Мисалы үчүн бир дыйканга бир 2-3 эле керек болсо, келип сата бересиңер, Биздики ооба оптом жана в розницу, түң жана чекене деп коебуз кыргызча. Биздики негизи бул магазин, мисалы үчүн айтып кетпедикпи, биз 3-октябрда ачылдык деп. Буга чейин бизде бияк как офис катары эле болчу, и жалаң оптом эле сатчык. Анткени бунун артында, магазиндин артында бизде жалаң складдар, и биздин өзүбүздүн ар дайымкы кардарларыбыз билет ушул жерди. Алар келип ошо оптом көп количествода алып кетишет. Мындан башка да филиалдарыбыз бар, аяк чисто в розницу болчу. Эми мисалы үчүн спрос канчалык көп болсо, биз дагы ошого аракет кылабыз. Эми спрос көп болгон үчүн ушул магазинди мынакей чоңойтуп, оптом и в розницу кылып койдук. Розницу келип мындай алып кетсеңер болот. Уланта берели, биздин катардагы
товарларды айтып кете берели. Бааларын унутпаңыз, айтканга. Анда мынакей мына үстүн айтып кетсек, мына ушул буй фирмасынан Россиядан келген Aquamix деген абдан жакшы удобрение турат. Bunun составында микроэлементтер камтылган, бул дагы чоң жерге ылайыкталган. Составында жалаң микроэлементтер концентрированный процентности. Анткени ушул сиз буга чейин айтып кетпедиңизби, ушу менин каналымда мөмө жемиштер көп тартылган, көрүүчүлөрүм көп депчи. Ошолорго ылайыкталган. Мисалы үчүн быйыл биз деген ушуну клубникага абдан жакшы саттык. Анткени деген микроэлементтер булар дагы абдан керектүү нерсе экен ушу кулпунайга. Ошонун составында жалаң микроэлементтер концентрированный процентности бар. Ошону чачсаңыздар болот. 1 килограмм. 1 килограммы 1 гектарга. Ооба, 900 сом. 1 килограмм 1 гектарга жетет. Бул да болсо эми дозировкасын айтып кетсек, бул кандай түрдө берет? Капельный система менен береби же жалбырактан чачабы? Дозировкасы ошого жараша болот. Аны биз эми кардарыбыз менен сүйлөшүп, ошого жараша кандай дыйкандар өзүнүн жолдору бар да. Сортторуна да жараша болот баары. Анан мынакей бул жерде борная кислота турат, 1 килограммовый. Бул дагы аябай жакшы удобрение десек болот. Анткени бул деген гүлдөрдү жакшы гүлдөткөнгө, мисалы үчүн буга чейин айтып кеткен кулпунайдын дагы гүлүн абдан жакшы гүлдөтүп берет. Кулпунай бул мындай өсүмдүк эмеспи? Гүлдөйт, түшүм берет, кайра гүлдөйт, түшүм берет. Ошо гүлү канчалык көп болсо, ошончолук түшүмү көп болот да. Бул борная кислота ошо гүлдөткөнүнө аябай жакшы таасир берет. Баасы 400 сом, 1 килограмм объемы. Анан кийин ары карай кетсек, бул хилат железо 6%. Бул дагы аябай жакшы удобрение, анткени бизде хлороз деген оору абдан распространенный. Бул жанагы жалбырактардын линиялары жашыл бойдон калат да, калган жери саргайып кетет да. Бул жайкымалы же ары кайсы сезондо боло берет. Жайкымал десем да бир аз туура эмес болуп калат. Ошол убакта бериле турган удобрениялар булар 6%. Анан кийин эмне себептен 6% акыркы убакта биздин кардарларыбыз аябай көп алып жатат? Анткени бул деген усвоениясы жакшы, абдан сиңиши жакшы да, сиңимдүүлүгү. Анткени биздин жерибиз дагы, анан суубузда дагы pH завышенный либо повышенный болуп калат экен. Ошого жараша ушул хилат железо 6% бул усвоениясы жакшы болгондуктан ошол жакшы эффект көрсөтөт. Мисалы үчүн могу жер анализин алышпайбы дыйкандар? Анализ алып туруп, ушул анализи менен келип силерден консультация менен ушуларды подбор кылып койсо. Ооба, бизге келет лабораториядан кагаздары менен, результаты менен. Сунуштамалары менен. Ошого жараша биз анализин карап, анан кийин препараттарды беребиз. Ошондой эмете аласыңар, Анан дальше кетсек, бул жакта хилат железо ушул эле 11% турат. Бул 6%, бул 11%. 11% бул деген жана сиз айткандай анализдери чыккандан кийин, если pH-тары нормированный болсо, бул 6%га караганда дагы жакшы болуп эсептелет. А так ошо бизде буга чейин айтып кеткен pH ар кандай болуп калат, ошондуктан 6% бул орусча айтканда беспроигрышный вариант да, бул кандай болсо да эффектин жакшы көрсөтүп берет. Айжанайым, сиздер өзүңөр как сатуучу катары биякта консультациясын берип атасыңар да, туурабы? Агрономдоруңар барбы мындай? Тажрыйбалуу агрономдор же ар бир дыйкан өзүнүн бир агрономдору менен келиш керек? Бизде дагы бар агрономдор, бирок азыр деген көп байкасам, ушу былтыр 2023 жылы көп дыйкандар сопровождение аркылуу иштеп атат. Бизге да келип калды, ошентип сопровождение кылып бергиле, жакшы түшүндүрөт экенсиңер дегендей кылып. Бирок биз убактыбыз болбойт да ал жака. Быйыл ошо аракет кылып атабыз, сопровождение кылып, анан дагы биздин өзүбүздүн дагы байкелер бар бул жакта. Бизге жардам берген, аларды дагы суранып, возможно, быйыл ошол ишке киришебиз. Демек, бияка дыйкан келип агроном дагы сураса, агроном дагы кеңеши менен иштеп кетсеңер болот экен. Ооба. Агрономдор ал будущий планда бар, а так азырынча мындай кызмат көрсөтпөйбүз. Мына бул жагын көрсөңүздөр, бул жакта железный купорос жана медный купоростор турат. Кыргызча айтканда көк таш жана темир. Мынакей медный купорос, булар деген обработкага абдан жакшы колдонулат бизде. Булар деген мисалы үчүн жакынкы убакта уже бак дарактарды обработка кылыш керек, бүчүр ачылганга чейин. Бүчүр ачылганга чейин мына ушул медный купорос менен 3% доза менен дарыласаңыздар болот. Гүлдөп бүткөндөн кийин 1% дозировка менен кылсаңыздар болот. Железный купорос болсо, бул күзгү обработкага аябай жакшы. Жазында деле колдонулат, бирок күзүндө бул аябай керектүү нерсе. Анткени бул ошол эле кезде өсүмдүктү темир менен камсыздап берет. Анан кийин бул курттарга дагы, грибковый ооруларга дагы жакшы таасир берет.
буну карбамид деген удобрение бар, бирок күзгү малы бул как обработка катары колдонулат ошол кезде. Мына бул жакта ошол эле медный купоростун кичинекей упаковкасы 300 граммовый жана 100 граммовый турат. Бул жакта суюк удобрениялар турат. Ошондой эле ине жалбырактууларга ар бир гүлдөргө өз-өзүнчө Фертика фирмасыныкы качествосы абдан жакшы. Сиздер көрүп тургандай, ушундай 1 килограммовый корневин турат. Буга чейин 5 граммовый, 10 граммовый көрсөтүп кеттик. Булар чоң жерлерге ылайыкталган тамырды жакшыртуучу стимулятор. Ушунун баары 1 тонна сууга ылайыкталган. Бул чоң жерлерге. Кандай өсүмдүк болсо сугарганына жараша, ошого жараша дозировкасы. Ада көз 1 тонна сууга 1 килограмм корневин. Канча сом ушул? 1700 сом. 1700 сом. Баасы дагы чоң жерлерге выгодный болуп калат. Мына бул жакта айтып кетсек, көп биздин уже кардарларыбыз билет, ушул кардарларыбыздын сүйгөн удобрениясы десек болот. Мынакей бул монокалий фосфат, фосфорно-калийное удобрение. Бул деген ошо гүлдөрдү жакшы гүлдөткөнгө, же болбосо бак-дарак болсо түшүмүн көбөйткөнгө, ошол эле мөмөлөрдү алсак, алардын да түшүмүн, тамырын абдан жакшыртып берет. Составында фосфор менен калий, концентрированный процентности. Российский Фертика фирмасыныкы ушулар. Анан кийин мынакей бул жакка өтүп кетсек, бул дагы селитра калиевая, бул дагы көп өсүмдүктөргө колдонулат. Бул дагы түшүмүн жакшыртып, жакшы эффект берет. Гүлдөрдү жакшы гүлдөтөт. Составында калий көп болот. 37% калий, азоту 13,5%. 200 сомка, да? Жок, бул жакта баалар бир аз эметип калыптыр. Бул 150, бул 200. Алмашып калыптыр бир аз, кечиресиздер. Анан кийин мынакей бул карбамид, бул азотчистое удобрение десек болот. Эң эле көп азот ушул удобрениеда болот. Бул деген ошо боюн өстүрүп, жашылдантып, вегетацияны жакшы чакырып бере турган удобрение ушул. Вегетация, да? Эң эле көп процент азот болгон ушул удобрениеда. Анан кийин бул жерде айтып кетсек, нитрат кальция. Бул дагы аябай жакшы удобрение, составында азот и кальций болот. Бул дагы ошо мөмө жемиштерге, бак-дарактарга, жер жемиштерге аябай көп колдонулат. Анткени бул деген вершинная гнилди алдын ала алып, өсүмдүк түшпөй, формасын жоготпой, жакшы өсүшүнө жакшы таасир берет. Анан кийин бул ошол эле, бул нитрат кальция болсо, бул селитра кальциевая. Процентностьтар менен экөө айырмаланат, эффекти бирдей эле болуп калат. Анан кийин бул дагы селитра известняковая аммиачная, бул дагы ушулардын удобрениялардын бир түрү. Бул дагы мындайча айтканда агрономия бул өзүнчө эле бир наука десек болот. Ошондуктан бул эми кардарыбыз келгенде анын көйгөйүн үчүн ошого жараша биз кайсы кальций керек экенин тандаганга жардамдашабыз. Мынакей бул эко-калий десек болот. Бул органикалык удобрение, эко-калий. Гранулированный, бул сууга эрибейт. Муну кышкы малы же эрте жазда салып койсо болот өсүмдүктөрдүн түптөрүнө. Бул деген ошо түшүмүн көбөйтүп, жакшы. Анан кийин составында еще сера менен магний бар. Сераны айтып кетсек, бул грибковый ооруларга да каршы жакшы иштеп берет. И магний жалбырактары дагы сочно зеленый болуп турганга жакшы таасир берет. Ушундай удобрение. Анан кийин мына бул сульфат калия. Бул минералдык удобрение, составында микроэлементи менен. Анткени бизде сульфат калий деген удобрениялар бар, бирок алардын составында микроэлемент болбойт. А ушу Фертика фирмасында микроэлементтери дагы камтылган. Бунун составында калий 50%. Мынакей суперфосфат, булар мурунтан бери колдонуп келе жаткан жакшы удобрениялар. Анан кийин ушул фирмага токтоло кетсек, усвоениясы жакшы. Обычный мешковой, например, суперфосфаттарды карасак, 15% фосфор болот. Бул жакты байкасаңыздар, мынакей 29% фосфор, анан усвоениясы дагы 90% сиңиши жакшы. Бул ушундай качестволору аябай жакшы, ушул Фертика фирмасыныкы. Анан мынакей элдин баары эле билген ушул амофос деген удобрение. Бул дагы күзүндө, кеч күздө жана жазында бериле турган удобрение. Анан кийин ушуну да көрсөтө кетейин. Бунун дагы проценттери мынакей концентрированный болот. Азоту 12, фосфору 52. Обычный мешоктогу амофостордо 10% азот, 46% фосфор болот. Биякта көбүрөөк. Концентрированный процент. Анан кийин ушул эле фирманын диамофоскалары бар. Бул дагы аябай жакшы удобрение. Муну да көп дыйкандар билсе керек. Фосфорно-калийное удобрение. Буларга окшоп эле муну дагы жазында, кеч күздө же эрте жазда берсе болот.
Булардын баалары бир 130 сомдон. Мынакей Тегерек экен да, баасын баары эле? 130, 120, 150 сомдон буга чейин айтылбай калыптыр. Селитра бул дагы обычный мешоктогу селитраларда азот эле болсо составында, биякта микроэлементтер да камтылган. Ушулардын баары Fertica фирмасынын удобрениялары, качестволору аябай жакшы. Муну билген адамдар ушул эле фирманын товарын алышат, анткени качествосын, эффектин жакшы билет. Проверенный деп коебу. Проверенный десек. Текшерилип. Анан кийин мына бул жактан айтып кетсек, бул Буй фирмасынын удобрениялары, Россиядан келген баары. Мына айтып кетпедимби, буга чейин тигилердин составында микроэлемент болот, а мынакей сульфат калия, буларда микроэлемент жок. Но серасы 17%, калий 50%. Булар дагы ошо көп өсүмдүктөргө колдонулат. Бул эми биз кардарыбыз менен консультация берип, ошого жараша удобренияларды сунуштайбыз. Эми биз айтпадыкпы, азыр биз жалпы айтып атабыз да, кайра кайталап коелу. Өзүнчө өсүмдүктөргө токтоло кеткенде, ягодный деп жер жемиштерге токтоло кеткенде дагы буларды кененирээк толугураак маалымат айтып берели. Азыр биз жалпы айтып атабыз да. Мына бул дагы суперфосфат, буга чейин айтып кеткен ошо күзгү удобрениялар, же эрте жазда дагы берсе болот. Булар дагы пролонгированного действия, акырын ар бир нымдуулук деген сайын акырындан эрип, анан өсүмдүккө эффект берет. Фосфорный удобрение. 150 сом экен, Ушул 150 сом. Калий-магнезия бул дагы аябай жакшы удобрение, составында калий, магний, анан сера болот. Бул да болсо көп өсүмдүктөргө аябай керектүү удобрение. Түшүмүн көбөйтүп, жалбырактарын жашылдантып, анан кийин сера бул грибковый ооруларга да каршы жакшы иштеп берет, иммунитетин көтөрөт. Монокалий фосфат, мынакей буга чейин биз Fertica фирмасынын көрсөтсөк, бул Буй фирмасыныкы монокалий фосфат, фосфорно-калийный удобрение в концентрированной процентности. Тоже тамырын күчтөнтүп, түшүмүн жакшы көбөйткөнгө. Ошого жакшы жардам берет удобрение. Коксилерге окшош экен. Коксилерге окшош экен. Мынакей буга чейин айтып кетсек, буга чейин айтып атпайбызбы, мына калий-магнезия, там же болбосо составында магний кошулган депчи. Бул чисто магний, сера менен магний составында. Таза магний. Бул дагы ошо бизден ошо клубникага болобу, бактарак болобу, гүлдөргө болобу аябай жакшы колдонула турган удобрение. Анан айтсак, бул селитра магниевая. Селитранын, например, бизге келет кардарлар, селитра бер деп. Селитранын да түрлөрү болот. Бул не только азот, азотко кошулган да кошумча удобрениялар. Мына селитраны айтып кетсек, селитра аммиачная деген болот, селитра калиевая, селитра магниевая, селитра кальциевая. Анан кийин ар биринин формуласы ар кандай, анан применениясы дагы ошол өсүмдүктүн жалбырагына жараша, кандай түрдө турат, азыр ошого жараша кетет да. Кандай элемент жетпей атат, ошого жараша биз консультацияны берип, анан сунуштайбыз удобренияларды. Бүт түрү бар экен да силерде. Ооба. Ошо анан бул жакка түшө кетсек, мынакей бул дагы аябай микориза деген стимулятор роста корней, биопрепарат. Бул дагы аябай акыркы учурларда, акыркы 2 жылда элдин баарына таанымал болуп, эффектин аябай жакшы көрсөтүп келатат. Тамырды жакшы чыгартуучу жакшы стимулятор. Бул дагы ошо составында природный грибки болгондуктан, полезные грибки, бул керексиз заттарды чыгарат, топурактан керектүүсүн калтырат, анан кийин ошо тамырын жакшы чыгарып берет. Бул мындай эме экен да. Жер семирткич да болуп эсептелинбейт бул. Жер семирткич стимулятор роста корней деп койсок. Жардамчысы экен да, посредник мындай. Тамырды жакшытып берет да, тамырын чыгарып. Жердин жанагы азык заттарын, керектүү азык заттарын алганга, кереги жокторду фильтровать эткенге ошондой дагы свойствосы бар. Анан сиздер көрүп тургандай, бизде көрдүңүздөр да, мисалы үчүн бүт баары сад, огород, поле, кандай участок болбосун, ошого бардык удобрениялар, бардык препараттардын баары ылайыкталган. Мынакей ошо микоризага эле тотоло кетсек, мынакей 30 граммовый турат бул жакта. Анан мынакей 1 литровый турат. Анан чоң участок болсо, мынакей мондай 10 литровыйлары дагы. 20 соток. 20 сотокко ылайыкталган. Баасы ушулар мынакей 1100дөн, булар 150 сом, булар 30 сомдон. Анан мына бул жакта токтоло кетсек, булар удобрениялар, гүлдөргө ылайыкталган. Буга чейин айтып кеткендей, ар бир гүлдөргө өз-өзүнчө. Өзүнчө гүлдөргө. Жер семирткичтер. Бул дагы органоминеральный, органический удобрениялар. Булардын баалары канчадан? 20 сомдон ушулар. Мынакей бул жактарда удобрениялар турат, упаковкадагы. Мына сиздер көргөндөй, могул удобрение ине жалбырактууларга ылайыкталган.
легвойный Акварин культур, акварин. Ооба, муну да биздин көп кардарларыбыз билет. Ушул удобренияны аябай издеп келгендер көп. Анан кийин буга токтоло кетсек, азыр аябай клубниканы өстүргөндөр көп болуп жатпайбы? Бул дагы атайын ошо клубникага ардалган акварин деген удобрение. Составында азот, фосфор, калий, микроэлемент ошо клубникага ылайыкталган. Баары ошо нормированный процентностьта. Мына бул жакта баары жазылган. Жалбырактан дагы чачса болот, капельный система менен да койсо болот, жөн эле куюп деле койсо болот, суга койсо болот. 0,5 килограмм экен. Жарым Басы килограмм. канча? 150 сом. 150 сом. Кечиресиздер 200 сом. 200 сом анакей. Бул көп өстүргөндөр да ала берет, үйдө өстүргөндөр да ала берет. Гидропоникада Ооба, өстүргөндөр. эми мурун деген, мисалы үчүн былтыр эле 2023-тө аябай клубника өстүргөндөр көбөйүп кетти деп айтып атпайбызбы биз буга чейин. Буга чейин бизден ошо местный клубникаларды өстүргөндөр ушул удобренияны колдончу, эффекти аябай жакшы колдончу. Жакшы, отзывдар жакшы болду, аябай. Көрсөтчү. Мисалы үчүн азыр деген ошо привозной клубникалар аябай көп келгендиктен, алар деген удобренияны аябай көп талап кылат экен. Өз убагында ар бир удобренияны берип турбасаң, алар жакшы өспөйт да. Ошондуктан бизде удобрениялардын түрлөрү турат, анткени спрос бар. Биз, конечно, предложенияны бергенге аракет кылабыз. Мына гүлгө да бар. Анан гортензия деген, бул гүл сүйүүчүлөргө арналган. Гортензия деген гүл, бул аябай кооз гүлдөрдүн арасынан королу деп да койсок болот. Анткени бул дагы индивидуальный подходду каалайт. Мунун топурагы дагы, удобрениясы дагы, өстүргөнү дагы өзүнчө бир индивидуальный, атайын өзүнүн свойствосы бар да, баардык гүлдөрдөй кылып өстүрбөйт. Анан кийин гүл рубрикасына түшүп келгенде биз ошондо айтып берели, бул жерде. Ооба, айтпадык го, жана гүлдөргө эми азыр аябай кирбей эле коелу. Гүлдөргө өзүнчө бир дагы силерге чыгарылыш кылып даярдап беребиз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан бул жакта дагы ошо бизде ошо ландшафтный дизайнерлер аябай көп азыр бизде. Анан эшиктин алдында мисалы үчүн ийне жалбырактууларды көргүсү келгендер да аябай көп. Шаарга чыксаңыздар дагы бизде ошо ёлка, ел, туя дегендерди аябай көп көрөсүздөр. Алар дагы ошо өзүнчө бир уход талап кылат. Ошолорго ылайыкталган мына бул жакта удобрениялар турат. Мына ушул удобрениялар пролонгированного действия. Астына салып койсоңуз, ар бир нымдуулукта тийген сайын акырын-акырындан эрип эффектин берет. Анан кийин мунун бул Биомастер деген фирмасыныкы, баасы 400 сом. Анан бул жакта зеленая игла деген удобрение, бул дагы аябай знаменитый удобрение десек болот, ошо ийне жалбырактууларга арналган удобрениялардын ичинен. Анан кийин мунун мондай килограммовый болот, порошковый болот ушундай, анан суюк түрүндөгүсү болот. Суюк түрүндөгүсү менен порошковыйды буларды сууга эритип чачса да болот, түбүнө куйса да болот. Буну болсо түбүнө эле кургак боюнча эле салып коет, ичинде атайын мерный ложкасы бар. Ошо. Эми ушул ийне жалбырактарга деле өзүнчө бир чыгарылыш даярдасак болчу да экен. Анткени ийне жалбырактууларды аябай көп да өстүргөндөр. Шаар жергесинде өтө көп го аябай эле.